мугалимдер өзүбүз бир кубанычтабыз да. Легендарный мектепте. Эми унутулуусuz учурларда компьютер гимназияга 1987 жылы келип, 2007 жылга чейин ушул мектепте физика мугалими болуп иштегем. 4 эже иштечү: Сулайманова, Жансеркиева, Ысыкеева, анан Булбекова эжелер. Ошол эжелерден мен эме опыт үйрөнгөм, ошолордон жакшы методдорду үйрөнүп, физика саланан окуучуларга берчүмүн. Биз иштеп жүргөндө улуттук компьютер гимназия уклон багыттарга бөлүнчү: мат класс, физика класс, анан гуманитарный болуп бөлүнчү. Ошондо физика класста окуган балдар, математика классында окуган балдар, ушундай жакшы окуган балдар көп болор эле. Ошол балдар физикада окуганда, физика, математика окуганда окугандар олимпиадаларга катышып, ошол учурда жакшы жетишкендиктерге жеткен. Мугалимдер, предметтик мугалимдер, администрация негизи бул канча жылдар бери иштеген мугалимдер иштейт, көп жыл иштешти негизи. Ошолордун балдарга болгон билими жакшы болгон үчүн, тарбиясы жакшы болгон үчүн көптөгөн жетишкендикке жетишти деп ойлойм. Легендарный мектепте, номер 5-мектеп. Ар тараптан, ар кайсы областтардан балдар келип окуп, ушул жерде билим алышкан. Номер 5 бул легендардуу, аябай ушундай күчтүү мугалимдер иштеген, администрация, балдардын тарбиясы, билим өтө жогору болгон деп эсептейм да. Анан ушу номер 5ти бүткөн балдар ар кайсы жакшы тармактарда көп эмгектенет. Депутаттар деген сыяктуу, министрлер, ушундай балдарды азыркыга чейин мен билем, жакшы окуган балдар учурунда жакшы билим алышып, жакшы окуу жайын бүтүп, жакшы жерлерде эмгектенишет. Айтып атпайбы, жана уклонго бөлүнгөн депчи. Көпчүлүк ошо так наукада окуган балдар көпчүлүгү эле жакшы окууларды окуп, жакшы орундарды тапты. Эми унутулуусuz учурлар эме биздин мугалимдер, мен ойлойм, эме класс жетекчилер бар да. Ошо 5-класстан алышат. Мен 8-класстан алгам, өзүмдүн 20 жылдык эмгегимде 2 класс бүткөрдүм. Анан ошо балдардын баары бизге бирдей да. Качан анан 11-класс бүтүп атканда, ошо балдар бир башкача болушат да. Именно 11-класс бүтүп аткан. Ошондо биз мугалимдер өзүбүз бир кубанычтабыз да. Ушундай моменттер да, ушулар мен эсимде калат деп ойлойм да. Моменте политехте эмгектенем. Политехке барганы илим жагына көңүл буруп, именно 20 жыл олимпиада өткөрдүк. Ошо комиссиянын ичинде эме городто зам председатель болуп жүрдүм, республикада тоже зам председатель болуп жүрдүм. 2 жыл городто председатель болуп иштедим. Ошол олимпиада өткөрүүнүн методикасы боюнча өзүм кандидаттык ишимди жактап, азыр педагог билимдерди тандадым. Дагы жолу айтам, мугалим бул атактуу. Мен бул дарак берет, жакшы да. Азыркыга чейин жакшы окуган балдар, тарбиясы жакшы балдар дайырында иштейт. Бул өтө маанилүү, өтө эме мугалим адам мөөлүү дарак деп коет. Эмнеге ушул мөөлүү дарак? Сен ошо өзүң окуткан окуучулардын жакшылыктарын көрүп, ийгиликтерин көрүп, мугалим